Ак Суу районунун Борбору Чиплакүлүчүнкү айылынын тургуну Бакытбек Мамбетов былтыр мамлекет тарабынан берилген жогорку сорттогу арпанын үрөөнүн алып, аны 5 гектар жерге айдаган. Андан алынган түшүм абдан жакшы болгонун айтат. Учурда башка дыйкандарга дагы сатуу максаты менен турат. Биринчи продукция будай да, арпа да бар. Мамлюк сортунда, будай тоже жакшы сортунда будай бар. Картошка да бар. Картошканы 22-жылы кысыда бар, 21-жылкы да бар, желе сортунда. Анан 21-жылкыдан Карина деген сорт бар, ранний. Дыйкан жазгы талаа иштерине деп жеңилдетилген насыя да алган, анысын төлөп бүткөн. Эми быйылдагы 1 миллион сом алууну көздөөдө. 600-700 миллионго чейин болсо сонун болот элем. Менде просто кичине өзүмдүн башка жак кредитим бар болчу. Ошолор жапмайынча тигини да арзан кредит менен бербей белгисиз. Аз барып сурап көрөм, кандай кредит бере алышабы, бере алышпайбы. 200 тонна эгинди Заря үрөөнчүлүк чарбасындагы жазгы талаа иштерине камдап жатат. Алар былтыр мамлекет тарабынан жогорку сорттогу арпа жана буудай алышкан. Аны быйыл дыйкандарга көбөйтүп берүүдө. Межрайонная семенная инспекция взяла пробы. Азыркы тапта район аралык үрөөн инспекциясы биздин үрөөндөн текшерүүгө алып кетти. Алардын анализин чыгарат. Аныктамасы келип, дан эгиндеринин үрөөнү талапка ылайык келсе, биз башка чарбаларга, дыйкандарга бере баштайбыз. Быйылкы жылы биздин чарба жазгы талаа иштерине жалпы 200 тоннадан ашык үрөөн даярдап жатабыз. Үрөөнчүлүк чарба былтыр картошканын сортундагы жаңылган. Азыркы тапта сатууга толук даяр. Башагы общий 130 гектарга себилген ССК Заря кооператив боюнча. Андан 4919 тонна алынды картошка. Кээ бир участоктор 50 тоннага чейин берди, кээ бирөө начарыраак берди. Бардыгы ар кайсы поляда болуп атат да, жердин шартына байланыштуу. Анан быйыл сатыкка 3-чү репродукция 2018-жылкы картошка бар. 2022-жылы Ысык-Көл облусунун дыйкандары үчүн 289 миллион сом бөлүнгөн. Каражат жалпы 431 дыйканга жеткен. Быйылдагы бөлүнүүчү каражатты дыйкандар күтүп, электрондук кезекке тура башташты. Быйылкы жылга мисалы Каракол шаарына Ак Суу карайт, чогуу карайт. Ошонун калкагында Ак Сууга 288 кардар 6% ФСКга жазылды, 311 кардар Каракол шаарына жазылды. Сиздер билгендей, Айыл банк бул электрондук тизмеде катарында алынат. Электрондук тизмеге элдер жазылып атат. Пока акча бөлүнө элек. Акча бөлүнөр менен кардарларга чалып, очеред боюнча электрондук тизме боюнча бере баштайбыз. Азыркы тапта дыйкандар үрөөн, насыя алуу менен алек. Жазгы талаа иштери дагы 20 күндөн кийин башталат. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык-Көл облусу.